өзү ушундай кылып ар бир приемдорду көргөзөт экен. Бул жердеги балдардын көпчүлүгү ошол жаңы келип үйрөнгөн балдар экен да. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештер, туугандар. О жигиттер көп сурады эле менден. Залдарды көбүрөөк тартсаңыз деп. Кудай кааласа туугандар, мына ошол эле Таганскаяда, метро Марксскаяга, Таганскаядан алыс эмес жерде жайгашкан. Буга чейин 2-3 залды тартканмын. Ошол жердеги эле залдардын бири Айкөл Манастын залындабыз туугандар. Президенти Нургазы Амракулов, вице-президенти Турат Амонов жетектеген залдабыз. Кудай кааласа бул жерде өтө көптөгөн кыргыз желегин желбиреткен жаштар көп эле чыгыптыр. Азырда болсо жаңы келген балдар бар экен. Ошол көп жактарга барып жүргөн балдар бар экен да туугандар. Ошого атайын бүгүн тартканы келдик. Бүгүнкү байрамыңыздар менен туугандар, анан кийин Кудай кааласа жакшы видеолор силерге тартканга аракет кылабыз. Андыктан каналга катталып кетиңиздер, лайктан басыңыздар, комментарийдан жазыңыздар иншалла. Ушуга окшогон залдар болгон болсо Москвада Кудай кааласа алардан тартып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан зал кылган балдар тренерлер мага байланышка чыксаңыздар болот. Мен номерим мына өйдө коюп койдум. Азыр кеңири көргөзөлү туугандар. Андыктан биз менен чоң болуп туруңуздар. Айкөл Манастын вице-президенти Турат Амонов агабыз. Ассаламу алейкум. Ага, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз болуп атабы? Шүгүр, Аллага шүгүр. Өзүңүз? Жакшы. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Бул залды көп эле тааныса керек. Көп жактарга чыгып жүрөт. Бул зал негизи кандай тармакта? Тармак эле күрөш боюнча. Боевой самбо, ММА. ММА боюнча бул зал спорт клубу Айкөл Манасы 2008-жылы түктөлгөн да. Бул Нургазы Амракулов деген биздин президентибиз бар. Азыр Кыргызстанда жеке ишкерчилик кылып атат. Ошол эми Москвадан ачылган бул зал. Москвада бул биз ошол бойдон алып кетип атабыз. Колдон келишинче кыргыздарды ынтымакка топтоп, спортко жаман жолдо жүргүзбөй, ушундай жакшы спорт кылгыла деп эле келе атабыз эми ошол. Бул жерде азыр учурда канча бала машыгат бул залда? Бул залда 50-60 бала бар. Бирок зал тилге байланыштуу кичине проверкалар кичинекей болуп атат. Чоң залдарыбыз бар эле. Буюрса дагы карап атабыз чоң залдарды. Чоңойтобуз бул сөзсүз. Азыр башында эле негизи зал тарт деген биздин жигиттер көп болду да. Ошол кызыккандар көп экен, өзүм дагы кызыктым. Кудай кааласа форма алсам келишке аракет кылам мен дагы. Иншалла. Балдар керекпи? Ошол маселе. Эми биз сен келбе дебейбиз. Конечно, келиш керек, спорт кылыш керек. Не только жаш балдар эмес, бул жерде ден соолук үчүн жашы чоңдор деле келет. 45-50 жаштагылар деле келет. 1 ай 2 ай өзүнүн формасына түшүп алгандан кайра кетише берет. Эми спорт. Анан бирок желек кыргыздын желегин желбиретем дегендер көп. Алар эми постоянно көптөн бери жүрөт. Сбордун атайын балдарыбыз бар. Алар көп Кыргызстанда, башка кошумча залдарда азыр орустардын, дактардын, чечендердин спаррингтер жакшы болот ал жакта, ошол жакка. Бул жерде көбүнчө новичоктор көп да, жаш балдар. Алар бири-бирин жаттап алат да. Ошондон дополнительный алар жөнөтөбүз. Азыр канчадан канчага чейин машыгышат булар? 9:30-га келишет, кийинишип, чечинишип, саат 10-да баштайт, саат 12-гече болот. 2 саат болот. 2 саат болот. Жаш балдар бар, аларды эртерээк жөнөтүп беребиз. Метродо келишкендер бар алыстан. Алар эртерээк келишет. Чындыгында мону карап кубанып атам. Бул жерде бир 6 мешок, жок 7 мешок бар экен бул жерде урганга. Ооба. Бул жакта да бар мешоктор. Мына биздин агайындар ушул жерде машыгышат. Бул жерде атышкан балдардан көп экен, мындай таанып турам азыр. Бар. Азыр көп сбордун балдары көптө травма болуп атат балдар, анан башка болуп атат. Баарын силер деле кокустан кирип келдиңер дем. Майрамга кирип келипсиңер эми атак. Иншалла бир күндү топтогондо зал толтуруп калган. Жакшы балдар бар. Кызыккандар чындыгында көп экен. Мен ошол залдарды тарттым. Баргандар барып аткандар, дагында болсо мына кимге кайгылган болсо, кайсы тармакка кызыккандар болсо келсеңиздер болот. Кыргыздын залдары могу Таганскийде аябагандай көп. Бул жерде бир 4 зал бардай да, могу зданиядачы. 2 өдөдө зал бар. Бул сиздерки, бирокта Акс клубу дагы бар. Ооба. Бул Москва жебеси бул өтө көп улуттуу батырган жерде. Ошондой спортто
не только кайта бир самоздача деген бар. Спорт кылып, тепкенди, урганды, күрөшкөндү үйрөнүп алса, кайта өзүнүн семьясын коройт да бул жердечи. Анан чындап жүрөгү менен желек көтөрөм дегендер ал балдарда бар. Алар действительно көтөрүп атат. Күчтүү балдар бар, сборныйда жүрүшөт. Анан бизде жылдык отчет болот, сөзсүз. Ар бир жылы болуп турат. Ресторандарда кылабыз. Жылдын эң мыкты спортсмени деген белектерди алат биздин спонсорлордон. Ал жагы бар. Бизде корпоративдерде болуп турат. Обладатель пояса дегендей подаркалар болот сөзсүз. Жаңы жыл келатат, эми результатты келсеңер, ошол жерден дагы тартабыз. Көрөсүңөр. Болду. Насип болсо. Көрүңүзгө аракет кылабыз. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушул желек желбиреткен балдарды чыгарганыңызга агай чындыгында кубандым. Москвада негизи кыргыз залдары көбөйүп атат да, Кудай кааласа. Мындай уровень кандай деп ойлойсуз? Мисалы ушул башка улуттар арасында кыргыздардын Жакшы эле келатабыз. Жаман эмес. Жакшы. Ооба. Жакшы жактан чыксак эле болду. Ооба, Кудай кааласа. Жакшы эле. Эч жаман деп айтпайбыз ага. Кудайга шүгүр эле. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз. Рахмат. Мейли, иштепсиңер. Ушул жерде тренер болгон Жаркынбек Байзаков агабыз. Ассалому алейкум ага. Алейкум. Соктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Эл менен амандашып. Ассаламу алейкум. Ага, бизди көптөгөн залга кызыккан мекендеш агайнелерибиз көп экен да. Ошолорго кандай сунуш бересиз? Бул жерде балдар көп экен. Эми балдар келип кететсиздер. Көптөн бери бул зал тармагына жүрөсүздөр, зал кылып. Кандай сунуш бересиз? Үйдө бекер эле жатпай эле келип машыгып, ден соолук чыңдап кетсе жакшы. Жумуштан чыгып, саат 10 башталат, келип убакытты ажыратып тренировка кылып кетсе өтө сонун болот. Нөлдөн келген адамдар кыйнап койбойсуңарбы? Могу балдар көп эле даярдыктагы балдардай да. Жок, ондой кыйналбайт. Өзүнү карап, өзүнүн научниктер өзү отдельно күрөшөт, боксташат, сборныйлар өзүнчө. мен чындыгында азыр Турат агай наракта видеого чейин сүйлөшүп калды да. Баягы курсагы чыгып кеткен балдар деди, ошо пример да. Ошо 2 ай, 1,5 айда мындай пресс чыгып кеткен учурлар аябай көп болду. Раз болуп кетет чындыгында депчи. Мен ошондо жаман кызыгып калдым да, мен келет окшойм депчи. Болду. Шык болду да. Келсең жакшы болот. Келип, ден соолугун чыңдап, спорт жакшы нерсе. Ден соолук үчүн. Үйдө жатпай, ичип чеккенден көрө, келип, тренировка кылып, балдар менен жумуштан чыгып, саат 10 башталса, келип бемар успеть этет. 2 саат тренировка болот. 2-чи, 4-чү, 6-чы күндөрү. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ар дайым ошол желбиреткен ошол кыргыз жигиттерин чыгара бериңиз. Кудай кааласа. Рахмат. Кыргызстандын бокс боюнча бир нече жолку чемпиону, мастер спорт Арген Тууганов. Ассаламу алейкум, Арген. Эсок жакшы тууган. Иштер болуп атабы? Сиздер толко телевизордон көрөт элек. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Ушул жакта дагы зал таштабай, айкөл мунаса келип зал кылып аткансыңар да? Ооба, Кудай буйруса ошол Москвада иштей эле жүрө бербей, ушул жакта айкөл мунаса тренировка кылып жүрөбүз. Келгиле жигиттер тренировка кылгыла, ден соолукка кам көргүлө. Ишиңерге ийгилик. Туугандар, келиңиздер, ушул жерде залды кылайлык. Эгерде агай айтты, балдар көбөйүп кетсе, 2 смен кылып туруп тренировка кылган мүмкүнчүлүк бар экен иншалла. Бул залдын эң кенжетайы Тимучин, 12 жашта экен. Укам, кандайсың? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Ооба, жакшы. Канча айдан бери зал кыласың биякта? Бердеби 1 ай болуп калды. Кандай результат барбы? Ооба, бар. Үйрөнүп калдыңбы? Ооба. Бул инибизге соперник жок экен. Как раз могу ата-энелер көрүп аткан болсо, 12 жаштасың, келтасың, а? Да. Ооба. Биякта атаңга өзү алып келип алып кетет. Ооба. Ишиңе ийгилик укам. Ар дайым ушундай аракет кылып Кудай кааласа. Соң ошон жаштар ушундай аракет кылса азыртан. Мен атам уят кылбайм, жизнь. Молодец. Только до конца. Муну алдың өзүң. Да. Молодец. Каттуу түшүпсүң, а? Ишиңе ийгилик укам. Сен эми телевизорлордон көрөлүк. Молодец. Рахмат. Ишиңе ийгилик.
ушундай кылып ар бир приемдорду көргөзөт экен. Бул жердеги балдардын көпчүлүгү ошол жаңы келип үйрөнгөн балдар экен да. Туугандар, чыста ден соолук үчүн каяк оң болсо, эмнеси оң болсо дагы зал кылып турушубуз керек экен да. Алсыз момунга караганда алдуу момун Аллага сүйкүмдүүрөөк деген динде дагы сөздөр бар эмеспи? Негизи бул зал кылуу мындай жакшы жүрүү бул важип экен да. Баяндардан башкалардан угуп калабыз. Адрестер жазып койдум, Кудай кааласа номерлерин коюп койдум. Ушундай зал иштеткендер болсо, мисалы пайдалуу нерселер болгон болсо, Кудай кааласа барып тартып чагылтырып берүүгө аракет кылабыз. Эгер эмнелерди тартайын, кандай нерсе сиздерге интересный болуп атат, комментарийга жаза кетиңиздер. Рахмат. Келерки видеолордон көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.